ısınış kılanda zalıya gelgende boş vaktini getirmeye basaya verirler ki. Şurada altıda da basılar, arkada bassanız iki taraf gittiğin basılar da şundan da cambaşlık tutuş gerek. Cambaşlık yönüyle cilveyle getirmeye şu cambaşlığı açış gerek mi cambaşlığı? Bunun faydalarını ayırtan olsak azı vardı bulmuş işte de. Anan içeyi karın işte de. Misal için şu cambaşlığı açıkanı, cambaşlığı yıkılatıp yürüyenleri azında yaş gelinler, turmuşka çıkan gelinler eğer de daim şunu jasap yürüyen bolsa oңоюп турат. Төрөшүн оңой болот да, жамбаштар жакшы ачылат. Анан куймунчактарды аябай жакшы ачып берет. Куймунчактарды жакшы ачып кеткен үчүн жана геморрой деген жаман оорулар бар, ошолордун алдынгылар эгер геморрой болсо да ошолорду сакайтат. Ошо куймунчак ачылмай сайын геморрой деген неме сакайбайт да. Эми ошол баарлап неме кылган менен кайра эле геморрой кармай берет. Ошон үчүн ошо куймунчактарды ачышат. Анан бел омурткаларда жана женский мускулалар деген бар, ошолордун ооруларын да сактайт. Ошондо анан бел омурткаларда жана запор, биринчи бел омурткасы сыгып калса жана запор ички катып калуу деген оорулар бар да. Ошол ооруларды жок кылса болот, ошо бел омурткаларды ачып. Бир эле бел омуртка куймунчак эмес, өйдөнкү омурткалардан денени мындайраак кылабыз. Бираз омуртканы иштетипчи. Анан ичеги карын иштейт. Мына ичеги карын иштебей калгандан дагы запор болот. Ичеги карын жоон ичеги иштебей калгандыктан курсактар чыгып кетет, адам семирип кетет. Эң биринчи эле ошол ичеги карынды толтуруп алганыбыз үчүн, жоон ичегини толтуруп алганыбыз үчүн анан оорулар келип чыгат да. А буда дайым ичеги карын иштеп турат. Мына ат мингендин пайдасы аябай жакшы деп айтышат да. Нагыл ат мингендей таасир этет да. Ат мингенде куймунчак иштейт, ичеги карын иштейт, омуртка иштейт, баардыгы иштейт. Муну жасаганда белди мындай бүкүрөйтүп албай, бел түз коюп тасташ керек. Анан бут иштеп атканда бел кош иштеш керек да, себеби омурткалар иштеш керек да. Анан мунаны түртүш керек да. Биз жөн эле мынтип эле жылып кете беребиз да, андай болот. Мына түртүш керек да. Анан муну түртөбүз. Омуртка кош иштейт да. Анан бул аркага да жасалат. Аркага жасалганда да мына жамбашты жылдырышыбыз керек. Жамбаш менен басыш керек. Максат бул жакка келип, бул жакка баруу эмес. Жамбашты ачыш керек да, жамбашты ачыш керек. Мына бутка кийин түртүлөт. Бир узун болуп калыш керек да. Анан ушунда мага бир келин келет эле, ошо турбалар, женский турбалар ооруп эле да. Анан мен ушунун пайдасы бар деп айтып койдум эле. Ушуну барып көбөйтүп бир жасаганда 45 мүнөткө чейин жасайт экен да үйүндө. Анан ошол турбаларым оорубай калды, сонун болуп калдым деп келишимди айтып берди. Бул азыр мына бир эле ошол омурткаларга эле таасир этпестенчи, омуртка аркылуу келген оорулардан сакайтат деп коет. Андан сырткары мында өткөн дагы иштеп иштесе болот да, дем алып дем чыгарып көмүрсүн десе болот. Мисалы үчүн дем алып дем чыгарып, дем алып дем чыгарып, дем алып дем чыгарып. Жан келген адам ушинче жасаса болот да. Бир күн түтүрткөндө дем аласың, экинчи күн түтүрткөндө дем чыгарасың. Ал эми ошентип жасай берип, дем алып жакшырган сайын мындай кыласың. Дем алып, дем алып. 3 жолу кылганда дем алабыз. Анан дем чыгарып. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Ушинтип үчөөнү чыгарабыз дагы. Кийин дем алыбыз жакшырган сайын дагы көбөйтүп кете беребиз да. 5ке да жеткизсек болот да. 1, 2, 3, 4, 5 дегенде дем тартабыз. 1, 2, 3, 4, 5 дегенде дем чыгарабыз. Мына дем тартабыз. Ушинтип туруп анан дем алымды өздөштүрсөк болот да, бара көбөйтүп кете берсек болот да. Ошону менен дем алуу күчөйт. Биз өзү жөнөкөй жүргөндө дем алып дем чыгарбайбыз деле да, аба өзү кирип өзү чыгып жүрөбүрөт. Биз ошон үчүн дем алып дем чыгарга, ар бир көйнөгдө дем алып дем чыгарга көңүл бура турган болсок, мээге дагы качан биз терең тартканда демде, анан мээге киселеп барат. Анан мээ иштейт. Акыл эсе өчүп баштайт.